Күзгү аламандын марасы жакындаган сайын талапкерлердин саны суюлууда. Учурда ондогон саясий партиялар өлкөнүн жоопкерчилигин көтөрө билген Сооронбай Жээнбековдун тегерегине бириге башташты. Алардын катарында Камчыбек Ташиев да бар. Ал КСДП талапкеринин пайдасына президенттик жарышка түшүүдөн баш тартып жатат. Урматтуу туугандар, мен дагы мына алдыңыздарда айтып кетейин, өзүмдүн президенттикке болгон талапкерлигимди бүгүн официалдуу түрдө алып турамын. Сооронбай Жээнбековдун пайдасына. Эми, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мени колдоп атканыңыздар жана мамлекетибиздин бардык булуң бурчундагы Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана Ата журт партиясынын колдоочулары, шайлоочулары Сооронбай Жээнбековду президент кылып шайлоого аракет кылыңыздар жана добушуңуздарды бериңиздер. Камчыбек Ташиев жеке демилгеси менен мындай чечимге барган. Жана ал Сооронбай Жээнбеков менен соодалашып, кандайдыр бир шарттарды койгон эмес. Башкага окшобой эле кызмат сурабай эле, бир нерсе сурабай эле, премьер болом дебей эле, мамлекетибиздин, элибиздин ынтымакчылыгы үчүн, ошон үчүн бирге бололу, чоң бололу деп мына сүйлөшкөндө мен ушу иниме буданки камчынимди айтайын. Очсурасын айтпай эле, иниме ыраазычтык билдирип коеюн деп келдим, урматтуу туугандар. Сооронбай Жээнбеков Сузактын Барпы айылынын тургундары жылуу кабыл алганына ыраазычылыгын билдирди. Ал өз сөзүндө элеттиктердин бардык маселелерин көтөрүп, аны чечүү пландары менен бөлүштү. Анткени Жээнбеков деле ушундай чакан айылда чоңоюп, элеттин шарттарын башкалардан жакшы билет. Айыл чарбасына оомат келди, Сооронбай келди. Бул пактанын өсүшүн билет, буудайдын өсүшүн билет, кой козунун туулушун билет, анын багышын билет. Айылдагы жашаган элди билет. Ошондук үчүн бу жигитти колдон чыгарбай, мен бир эле Сузагы Барпыны кайрылбайт элем. Кыргызстандын дыйкан менен малчыларына кайрылат элем. Ушу жигитти колдон чыгарбай шайлап алалы. Бул жигит элдин персенесине 26 жылдын ичинде бир президент келип атат. Айыл чарбасын билген, элди байыткан. Бул Сузактын Чакан айылында өткөн жолугушуга 5000ден ашуун шайлоочу келген. Жергиликтүү тургундар Сооронбай Жээнбековду бардык мамлекеттик кызмат баскычтарын басып өткөн, артынан жаман сөз ээрчитпеген, таза инсан экенин баса белгилешип, шайлоодо колдоп берерин билдиришти. Сузактыктар көпкө чейин талапкерди кетирбей, суроолорун берип жана каалоо тилектерин айтып жатышты. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.